Арбаңыздар кызырлуу кыргыз журтум, эгемен элим. Кутмандуу күнүңүздөр менен, анан кечинде, кечки саат 8-де бизге кошулган көрөрмандарыбызга кутман кечиңиздер менен деп биротоло бир айта кетели. Ааламда болуп аткан окуяларды баягы асманда эмне болсо жерде ошол дегенде болуп аткан окуялардын бардыгы адамдардын тагдырына, турмушуна, керек болсо кулк мүнөз баалуулугуна таасир этип турган учуру. Болуп аткан окуяларды мындай бир башкача өңүттө, сөзсүз эле саясий, социалдык же болбосо мындай бир башка эмес, адамдын жан дүйнөсүнөн, руханий өңүттөн талдап, ошол электен карап көрөлү деген өңүттө ушундай бир кечеден баштап бир жакшы эфирде баштаган турабыз, руханий мааниде. Анан бизге өзгөчө коноктор, өзгөчө бир адамдар менен сүйлөшүп, элге болгон мындай бир багыттуу туура жашоо деп келебиз ар бирибиз. Бирок ошол туура жашоо деген кандай? Канткенде ушул болуп аткан апатты өзүбүздөн баштай алабыз. Ошолорду алдын ала алабыз деген багытта бир сүйлөшөлү деп турган учурубуз. Ооба, туура. Албетте азыркы болуп аткан орошон окуяларга саясат жагынан серепчилер жакшы эле талдоолор, дандоолорду жүргүзүп атат. Ал жагынан абдан жетиштүү болуп атат. Анан эми ошол окуяларга баа берүүдө башкача бир багытта талдап көрөлү. Эми бизди көрүп аткан, бизди угуп аткан биздин көрөрмандарыбыз албетте өзгөчө жана салттуу билимдин үстүндө жүргөн биздин агай эжелерибиз албетте айтышы мүмкүн. Булар айтып аткан нерсе бул илимден тыш, деги эле бир салттуу илимге жооп бербеген багытта сүйлөп жатышат. Эзотерикаңарды жана башка дагы акылга мындай биздин калыптанып калган, кабыл алып көнгөн салттуу ой жүгүртүүбүзгө жакпай турат. Же туура эмес деп айтышы мүмкүн. Бирок эми андай пикирдин да болуусу шарт. Көп түрдүүлүк, көп пикирдүүлүк дегендей. Себеп дегенде акыркы учурда деп айтсак эми баягы кандай болуп калат? Ушул могу эгемендикти алган, эркиндикке сүңгүгөн жылдардан баштап десек болот, кээ бир мындай логикага дагы, акылга алчаап аңдаган, анализге дагы сыйбай турган ар түркүн окуялар көп болду. Эми ошол меймандарыбыз менен анда Мирхан тааныштырсаң мүмкүн. Бүгүнкү конокторубуз да өзгөчө коноктор, психология илимдеринин кандидаты, психолог, мугалим агабыз Мырзабек Камчыбек уулу. Куш келипсиз ага. Жана ошондой эле астролог, белгилүү астролог, көп окуяларды алдын ала айтып, бизге багыт көрсөткөн, нук көрсөткөн агабыз Жанар Кадыралиев агаларыбыз. Студиябызга куш келипсиз агалар. Анан жогоруда сөз болгондой эле азыр илимдин көп түрү бар. Адам баягы акыл эси өскөн сайын илимдин да түрлөрү ачылып атат. Бирок кандай гана илим болбосун, алардын баардыгы адамдын жашоосун жакшыртканга, анан жеңилдеткенге баягы түрткү болуш керек экен, өбөлүк болуш керек экен да. Анан сиздердин багыттагы, сиздерди бүгүн жөн чакырган жокпуз, анын өзүңүздөр эле түшүнүп атасыздар. Психология, астрология бул кайсы бир деңгээлде адамдын акылына караганда жан дүйнөсүнө, жүрөгүнө жакыныраак маселелерди талкуулаган илимдер. Ушул багытта сиздердин бир жалпы жолунан азыр экөөңүздөргө бирдей эле суроо таштайын. Болуп аткан окуяларды мындай бир башкача өңүттөн, өзүңөрдүн кесибиңердин өңүтүнөн бир сарасеп салып, багыттап ачып берсеңер. Же болбосо мына алыс кетпейли, Мирхан. Алыстабайлы, кечээ күнү эле бир Чикагодогу жанагы окуя болуп өттү. Биз кыргыздар азыркы учурда дүйнөнү ар түркүн өнөрлөрүбүз менен балабы келип атабыз. Эми ошол бала бир карап турсаң акылсыздык десең, бир карап турсаң бир ушундай жангештилик, ошол кыргыз бала жанагы көп миллиондук Чикаго шаарында азыр маалыматына карап отурсам 13 саат бою асылып турду деп атышат. Жана Трамп отельби? Трамп отельде, Трамп Тауэр билдинг дегенде. Элестетсиңиз. Ошону элестетип атасың. Ошол балыкчылык кыргыз жигит экен эми. Баягы кыргыздын аты дагы бир жолу ушундай бир дүңкетти да. Психолог агабызга биринчи сөз береличи. Бул эмне, бул кандагы нерсеби же бир кандай бир албетте баа берсек болот. Бардык окуя, кубулуш, факты турмушта болсун, коомдук турмушта болсун, жеке адамдын турмушунда же жалпы мына бир элдин, этностун мына бүгүнкү күндө өзүңүз айткандай ааламда, бир региондо кээ бир учурларда бир нече элди, бир нече улутту, этносту камтыган өлкөлөрдө мындай бир турмушту өзгөртүп кеткен чоң окуялар же болбосо абдан кээде бир кайгылуу, кээ бир учурларда мындай сүйүнтүп адамдарды бир шардантып жакшылыкка өндөгөн бир жакшы окуялар өтүп кетиши мүмкүн болуп турат. Мына албетте сиздер туура айтасыздар, саясий жактан саясий серепчилер же болбосо саясатчылар, саясий партиянын өкүлдөрү жана башка эле мен баягы коомдук турмуштагы жүргөн адамдардын өтө көптөгөн
көз караштар, пикирлери айтылып келүүдө жана айтылып да жатат, айтыла бериши мүмкүн. Бул өзү закон ченемдүү көрүнүш. Мен психология илиминен карап көрөйүн. Психология илими бул адамдын жан дүйнөсүн, адамдын психикасынын пайда болуп, психиканын өсүп өнүгүүсүндөгү кайсы бир факторлорду, механизмдерди, же болбосо кээ бир окуялардын психикалык, психологиялык закон ченемдүүлүктөр кантип пайда болду, эмне үчүн жүрүп кетти, эмне үчүн болот, кийин баягы натыйжасы эмнеде болот, последствиясы. Же болбосо ушул баягы ааламдан берилип жатабы, же ошол адамдын өзүнөнбү, же ошол бир нече. Бул эми психология илиминде коллективное сознание, коллективдик аң сезим, коллективдик багыт, коллективдик программалоо деген мындай бир терминдер менен, түшүнүктөр менен бул көп убактардан бери эле изилденип келип жаткан окуя. Бул бүгүн эле болуп калган жок да. Анан албетте кээ бир учурларда көпчүлүк адам чогулуп алып, мына бизде биздин өзүбүздүн улутубузга, элибизге мисал келтирген жан жабай калган учурда баарыбыз чогулуп алып Төлөө кылагабыз. төлөө кылып, жан берип кой деп ушундай бир багыт алып, натыйжада бир убакта ошол кайра жан жаап, же болбосо ошол адамды чогулган элдин ошол адамдардын тилегин бергенде баары кубанып, мына биздин аны психология илиминде жанагы ар бир идея бул өзүн материалдашат. Деп коет. Ыйлаган, ыйлап жаткан көз жаштагы айланып келип кайра бир сүйүнчкө айланат деген сөздү кээ бир учурларда айтып калабыз, Демектен бул психология илиминде башынан эле бул жан дүйнө, адамдын жаны бул материалдуу зат. Баягы идеологиянан материалисттик окуу деп эле баягы күрөш болбогону менен, бирок бул көрдүңөрбү, өзү психикалык бардык көрүнүш өзүнүн бир түп тамырын, багытын, себебин бар экендигин көргөзүп турат. Бүгүнкү акыркы Кыргызстандын мисалында биздин өзүбүздүн коомдук турмуштагы бул көрүнүш мына ачык айкын дал боло алат да. Сиз туура айтасыз, салттуу окумуштуулар, салттуу илим деп. Салттуу эмес да илим бар. Психология илиминде салттуу эмес психотерапиянын методдору деген атайын сабак бар. Нетрадиционный методы психотерапии деген. Бүгүн Мырзабек мырза айтсаңыз, ушул негизи эле сиз баягы адамдын жан дүйнөсүн, жүрүш турушун аңдаган адис катары кыргыз огунан чыгып кеттиби? Бул мындай да, сиз эми кыргыз элине айтып атсаңыз керек, Биз азыр башка дүйнөсүндөгү элди албай эле коелук, өзүбүздүн жалпы элибизге баа берсеңиз. Бул жерде этностук же болбосо улуттук тараптан алганда жалпы эле кыргыз эл эмес, бул жерде Кыргызстандын эли десек да туура болот да. Себеп дегенде Кыргызстанда жашап жаткан элдин укуктук аң сезими өтө тескерисинче жогорку деңгээлге өсүп жетилип атат. Бул акыркы окуялар бизди кээ бир саясий серепчилер, өзгөчө жанагы кээ бир башка чет элдик серепчилер бир мындай бир начар, бир жакшы эмес жактарын көрсөтүүгө аракет кылып жатышпайбы? Андай эмес. Бизде ушунчалык ушул укуктук аң сезим өтө жогорку мындай баскычка өсүп атат да. Себеп дегенде өзүңөр ойлоп көргүлөчү, мына Кокон хандыгын алып келип, же болбосо баягы бир мындай бир мен айткандай болот, мен силерге таңуулагандай болот дегенди коллективдүү түрдө кыргыз эли, Кыргызстандын эли түртүп салды. Болбойт экен деди. Көрдүңөрбү? Канча баалуулуктардын күрөшү болуп атат бул жерде. Акыркы учурда канча багыттар болуп атат. Ар бир адамдын ички багыты бар, тышкы багыты бар. Өзүңөр билгендей саясий активдүүлүгү бар, социалдык активдүүлүгү бар, жана башка активдүүлүктөрдү. Мына бул ушул жан дүйнөдө эле конфликттердин көз карашы. Кээ бир адамдардын өзүнүн ойлогону башка, жасаган иши башка. Нака дайыма инсандын өзүнүн ички конфликтиси мындай көз көрүнүп турат. Айтат да, мен жүрөгүм менен сезип турам, бирок жасайга келгенде баш менен ишмердүүлүгүндө башка ишти жасап атат. Көрдүңөрбү? Мына бул боло турган нерсе.
Бул психология илиминде мындан канча жыл мурун эле бул инсандын ички конфликтисинин түрү деп атап койгонбуз, Бул туурабы? эми кээ бир кишилер деле эмес, көпчүлүк киши деле ооба, мисалы ошондой мен акыбалда. билгем деген сыяктуу сөздөр го, мен сезгем деген сыяктуучу, айткам дегендей. Анан жанагы сиз көп жылдан бери чет өлкөдө жүрөсүз, анан Кыргызстанга келгенде мен сизди ушул тааныганыбызга бир аз эле жыл болду, бирок биздин мына Кыргыз радиосуна берген былтыркы быйыл ушундай кышында да жаңы жылда берген маегиңизде окуп атпайсызбы? Ушул октябрдын башындагы Кыргызстанга келген чоң бир сыноолуу күндөр деген сабыңызды угуп калдык да, окуп калдык. Анан бул эмне кандай түшүндүрсөк болот? Эми ар кимибиз ар түрдүү түшүндүрөбүз. Илимпоздор башка түшүндүрүшү мүмкүн, диниятчылар башкача түшүндүрүшү мүмкүн. Сиздин өңүттө түшүндүрүп берсеңиз да, окуяларды жалпы. Астрология дегенде эми бал китеп деп койсок болот да. Деп койсок болот. Рахмат, Мирхан, жакшы суроо бердиңиз. Өзүңүздөр билесиздер, бардык эле илимдер, сиз сөзүңүздүн башында эле ушул сөздү калпып илип өттүңүз. Эмне деп? Илимдер барган сайын дарактан дарак баягы бөлүнүп чыккандай бутактап. Илим бөлүнүп чыгып келе берет да. Мисалы математика геометриядан бөлүнүп физика чыкты, физикадан бөлүнүп астрономия, астрономиядан бөлүнүп мына эмне чыгып келет? Бутакка астрология илими чыгып келет. Мына РАН, Российская академия наук азыр айтып атат. Уже даярданып атышат, жакынкы жылдарда биз астрология боюнча мындай чечим кабыл алып, официальный наука катары кабыл алып, азыр деле жогорку билим беришет, 5 жылдык Сергей Шестопалов Питерде. Анан кийин могу кремлевский астролог, Госдуманын депутаттарына консультация берген Михаил Левин, Кремльде кабинети бар. Ошолордун бүт консультациялары боюнча бардыгы туура илим экенин билгендиги үчүн булар да бар, ушу 5 жылдык жогорку окуу жайын беришет, астролог, профессионал астрологдор беришет да. Ошону эми баягы физик, математик, астроном деп бергенде эле астролог деп уже мамлекет уже бюджет акча төлөп берген атышат да. Эми бул келип эле эмне могу азыркы сиз эмени айтып атпайсызбы? Айтып аткан былтыркы айткан событияларыңыз аябай туура чыкты. Мен азыр эле СТСке эме берип келдим, ал жерде дагы айтып атышат. Сиз айткан нерселериңиз бизге келип элдер суроо берип атат, биздин көрөрмандар 80-90% ушу Жанар Кадыралиевдин айтканы туура чыкты. Күнүнө чейин айткан экенсиз. Момундай деп анан кийин ошондо айтканбыз да былтыр ноябрь, декабрь айларында газеталарга чыккан, бүт массалык маалымат каражаттарында. 3-октябрдан 12-октябрга чейин эң күчтүү кооптуу. Анын ичинен эң кооптусу 9-октябрда. Правда, чындыгында 6-сында болду төңкөрүш. Бирок все равно 3 менен 12 интервалда жатып атат да ал. Бирок 9-у кооптуу дегенде баягы ок атышуулар болуп, эки жак тараптары канча миңдеген адамдар келип кагылышка, граждандык согуш чыгып кетишке аз калбады. Эң кооптуу 9-октябрга туш келди. Бул эмнеден кабар берет? Астрологиянын чыныгы илим экендигинен кабар берет. Анан сиздер дагы айттыңыздар, бизде ушундай нерсе болбосо какаганга муштаган болуп, баягы 16 этажына чыгып, башнянын үстүнө чыгып отуруп алып туруп, кыргыз жараныбыз дагы уят кылды. Эмне кыргыздар только ушундай жагыбыздан бул жакта көтөрүлүш, төңкөрүш болбосо ал жакта антты деп. Бул ар бир мамлекетте эмне үчүн мен төңкөрүш болушу дагы күтүлөт деп айттым, былтыр айтканда эле. 3 жылдан бери айтып келем, биздин саясатчылар көпчүлүгү билет. Менден консультация алгандар. 3 жылдан бери айтып келем, башкача шайлоо болот. Вот төңкөрүш болуп кетиши мүмкүн. Эмне себептен десе, причиналарын кошо айтып жүрдүм. Эмне үчүн дегенде, бул жерде мындай агрессивдүү Марс злые планета деп коет. Марс планетасы менен көпчүлүк миңдеген, миллиондогон адамдардын планетасы Плутон 250 жылда бир айланат. Инерттүү планета, ошончулук күчтүү да таасири. Миллиондогон, миллиарддаган массаны башкарат. Ошон үчүн бул болушу жөнүндө мурдагы 10-жыл, 15-жылкы шайлоодон 17-жылкы бул башкача болот. Кооптуу төңкөрүш болуп кетиши мүмкүн деп айтып келдик. Айткандай, былтырдан бери, ноябрь, декабрдан бери күнүнөн бери көрсөттүк. 9-октябрда аябай кооптуу учурлар болду. Эми бул жараныбыздын илинип калышы ал жакта дагы. Мен ошол нерселер болгон сайын постоянно 3 жылдан бери берип атабыз. Атак мен Москвадан берип жүргөм 15 жылдан бери билесиңер. Анан Кыргызстан жөнүндө. Бул жерде ар бир мамлекетте эмне үчүн бизде гана төңкөрүш болду? Төңкөрүш болушу мүмкүн. Эмне үчүн мен өзүбүздүкүн гана айттым? Эмне үчүн Өзбекстанды айтпадым, Тажикстанды, же Россияны айтпадым? Мен өзүбүздүкүн изилдем. Башка мамлекеттери мени азыраак кызыктырат. Өзүбүздүн мамлекеттикин келечеги көбүрөөк кызыктырат. Ошон үчүн изилдегенде ар бир мамлекетте асман 12 сферага бөлүнгөн. Вот 12 сфера, 12 бөлүккө бөлүнгөн. Ошонун ичинде
биринчи, төртүнчү, жетинчи, 10-чу бөлүктү ошо 10-чу сфераны, ошо 10 сфераны түз сызык өтөт. Ошо ацеден десцендент деп коет, синоним сөзүнөн бир жетини. А 4-тү надир деп коет. Түнкү түшкү 12-ге туш келген, 12-ге саат 12-ге туш келген түз сызыкты өткөн зенит деп коет. Ушу зенит, ушу 4 точкага эгер илип өтүп атса, кайсы бир планета калпып өтсө, вот задевать этип өтүп атса, вот касание алып өтүп атса, сөзсүз ба начар жайгашуу учурда ошо Марс, Плутон ортолугунда болуп атат да, биздин ошо чувствительный точканы илип өттү. Ошондо мен айтып турам да, бул жерде эле эмес, чет жакта да биздин кыргыздар бир нерсеге илешет деп айтып отурам постоянно. Мына бул илешти бул жактан. Бирок Америкада илешет. Жакта да илешет деген сонун сөз. Илешет. Жок, Ал чыны менен илешти да. Немеде айтпадык, 18 датасы эсимде жок. Мен момундай суроолор болуп кетет деп серьезный мен күтпөй эле келген. 18-жылдын жай айларында болду, 17-жылдын жай айларында баягы Кытай посольствосунун алдында жардыруу болбоду bizde. Ошол нерселерди биз айтып отурсак, ошол нерселерди айтып, мындай болуп отургандан кийин эле эмне болуп кетти? Баягы кыздар өрттөнбөдү бир. Канча 18 17, 18. Ал жактан алар илешип калды. Бул жактан азыркы учурда төңкөрүш бул кыргыз бала илешип калды. Алар все-таки биздин граждандар болгондо мен Кыргызстан үчүн түздүм. Бул жерден биздики мындай болуп атат төңкөрүш. Но Белоруссияда канчалык топтолуп келип, баягы чувствительный 4 точканы илип өтө албайт, төңкөрүш жасап албайт да. Биздикинде бар. Ошон үчүн мен 3 жылдан бери саясатчыларга катуу эле айтып келдим, эскер ушул күндөрү деп күнүнө чейин 9-октябрь күнү 3-нөн 12-сине бул болду. Анан ошондой эле бул кыргыз жараныбыз илешип калып атат да. Бул астрономия илимине баа беришибиз керек. Жанар мырза, ушул айтып атасыз, деги ылайым эле кыргыз жакшы эле нерселерге илешсе жакшы болот эле. Чын менен. Анан сиз азыр айтып атпайсызбы, ушул жанагы планета, каардуу планета, Марс планетасы. Бирок эми ушул 7 миллиард жер бетинде каардуу Марс планетасы, так ушул Орто Азия мамлекеттеринин ичинде эмнеге эле ошол Кыргызстанга илеши берет, мисалы үчүн да? Жок. Бул жерде неме да? Бизде акыркы убакта Марс планетасы транзиты деп коет. Транзит бул азыркы обычный планеталардын жүрүшү. Мисалы, Нептун 83 күндө эле бир айлана берет, биз 365 күндө айлансак жер. Уран 84, Нептун 165, Плутон 250 жылда. Биздин Марс планета бул транзит эмес, прогрессия методу боюнча өтө медленно жүрөт да. Бир күнү бир жылга барабар деп. Бул немелер, мисалы бир 10 жыл, 15 жыл, 20-30 бир адамдын турмушунда 80-90 жылга жашаган адамдын эсептөөсүн жүргүзө турган болсок, транзит метод боюнча бул көп эле бир 25 знактан болгондо, 25 мисалы градустан алганда деле 100 жыл кетет да, бир адамды 4 знакты басып өтөт да, мисалы 4 зодиакальный знакты. А немеде зодиакаль прогрессия деген методко алганда болгону 2-2,5 градуска гана, 3 градуска жетпейт, зорго жылат Плутон. Ушунчалык жай. А Марс планета дагы өтө жай жылат да. Жай жылат да, биздикин задевать этип өткөн боюнча ошо 30 жыл, 40 жылдан бери жылбай эле турат ордунан. Градус эмес, минуталарга, ар бир 2 жылда 2-3 минута, 2-3 минута штрих демек. Ошентип эле таасирин кой бербей аткан себеби ошондон. Жок, кыргызга эмнеге бөтөнчө таасир берип атат? Бизге берет. Мырза. Урматтуу Жанар мырза, астрология илими албетте өтө так эсептөөлөрдүн, так илимий методдордун жардамы аркасында алдын ала прогноздорду, жана сиз айткан баягы кыргызда айтып коет го, ай көрөгөч болуп атасыңбы? Алдын ала эмнени айтып атасың деп. Анан мен көпчүлүк учурларда ушул көп ойлойм да мына аң сезим, адамдын аң сезими. Анан улуттук аң сезим. Аң сезимди түзгөн бир нече компонент, элементтер бар. Эми анын баарына баягы көп убакыт керек болот, талкуу алга атайын дарс. Ошол аң сезимдер чогуло туруп бир адамдардан, бир нече адам болуп улутту түзгөндө улуттук аң сезим. Мына натыйжада улуттун мүнөзү болуп калып атат. Мына Назира эжеке туура айтып атат, мына кыргыздарга эле тиешелүү болуп калабы? Мына биз билебиз, тарыхчылардын жолсу да бир башка окумуштуулардын эмесинде кыргыздар дей Байыртадан эле Азиянын арстандары деген атка кылганбыз да. Элдиктен келди атама. Улуттук мүнөз. Жанагы ок отуп атса кайра барат деген. Мен ушул жанагы бул албетте укуктук аң сезим керек дечи.
бирок качан гана кыргыз элинин улуттук мүнөзүнө тиешелүү жана адилетсиздикке, акыйкатсыздыкка чыдамсыздык менен, өтө тынчсыздануу менен, өтө баардыгына кайыл болуп, мындай бир ушул мүнөздүн жана мүнөз деген өзү бул эмне? Мүнөз деген бул адам өзүнө жасаган мамилесинде, башка адамга жасаган мамилесинде, коомго жасаган, адамдардын жыйындысына жасаган мамилеске, анын реалдуу турмушка бүгүн оптимист, пессимист деген келип чыгат да. Ошондо бул мүнөздү мындай аныктап берген түшүнүк да. Улуттук мүнөз дегенде кыргыз, орус, украин, белорус, сиз айтып атасыз, белорустар жарабай атат деп. Улуттук мүнөз. Жарайлы деп белорустар башына ак калпак кийип митингге чыгып атышат. Мен ал белорустар жарабай атат деп, между прочим, биринчиден айтканым жок, оозуман чыккан жабак сөз. Чем кечир кыласыз? Төрт жолдон чыгып атат деп атпайсызбы? Марстын Төрт таасири. жол чыгып атат, алар жок, ала албаган сиз илимди айтып атасыз, мисалы, илим деп. Эми өзүңүз билесиз, психология илимине караганда физика, математика, астрономия илими өтө күчтүүлүк кылат. Баарыбыз хоп деп моюн кылат. Жок, чындыгында так илим. Так ушул жерде жанагы классикалык салттуу илим эмес, анан салттуу илимге багыт алган илимдин экөөсүнүн ортосунда тартыш да мына. Бул классикалык. Жок, бул дагы айтып атпайбы, алар ала албай атат деп. Алар алыш үчүн мен айтып атпайм, баягыдай күчтүү баягы 4 точкасын, зенит, ушу асцендент десе ушу точкаларды илип өтүш керек. Задевать этпеген ал жерде белорустар чечпейт. Ал асмандагы аны белорустар чече албайт да, Марстын жок, ал жактан берилмейин, алар чече албайт. Берилгенде гана чече алат. Аны бул айтып атпайбы? Ал жак ала албай атасыз деп айтып атасыз деп мындай эле кыргызча эле сөзгө алып коюп атат. Жөнөкөй сөзгө. Бул мындай элдин көтөрүлүшүнө бул киши улуттук мүнөздү айтып атат. Улуттук мүнөз 41-45 согушта эмне болду? Айланайындар. 41-45-те кыргыздын улутуна мүнөзүнө карабай эле согушка алып барды го. Кыргыздар сок. А жерде кыргыздарды өзүн абдан мыкты көрсөтө алды. Ошол жерде чолпонбойлар мүнөз эмес. Ошондо чолпонбай Түлөбердиевдер көргөздү. Чолпонбай кыргыздын улуттук мүнөзүн көргөздү. Улуттук мүнөз эмес, Александр Матросов көргөзбөдү. Матросов кийинки болчу. Баары эле көргөздү. Эң биринчи Чолпонбой Түлөбердиев тарыхтан эң биринчи арасындагы Москваны. Экинчи болсо деле Матросов деле көргөздү да. Эми 50ден ашкан. Эми албетте мен ал бир эле факты. Башка мындай карап көрсөңөр, мына сиз туура айтасыз. Физика, математика дейсиз, химияда бар, биологияда бар, так илимдер. Табихи илимдер дейбиз, мына илимдин методологиясын классификациялаганда. Табихи илимдер. Мына психология бул табихи илимдердин так эсептөөлөрдүн натыйжасында мындай эксперименттер жүргүзүп, анан сунуштарды айтып келебиз. Бул гуманитардык илим эмес. Же болбосо да бир мындай бир божомолдоп 100 жыл ары же 100 жыл бери деген эмес. Мына психология илиминде психиканын пайда болушу, психиканын пайда болуп, психиканын өспөнүгүшү. Мен жана улуттук мүнөзгө акырын алып келатам, көрдүңөрбү? Ар бир термин, понятие менен келатабыз. Мына ошол моментте канча бир азыр дагы изилдене элек окумуштуулардын башы катып жаткан сырлар, табышмактар турат. Демек, биздин кыргыздын ал Чикагода жанагы тиги жаман жагын таанытты. Жок, андай эмес. Бул мындай да ал мындай адамдар маалыматты ар кандай кабыл алабыз. Бир эле маалыматты ар башкача жанагы өзүбүздүн перцепциябызга жараша кабыл алышыбыз мүмкүн. Ал бир эле окуя. Жок, ал окуяны мен мисалы үчүн жаман деген өңүттө Баадырден алыс болсок, анткени ошол кыргыз балыкчылык кыргыз жигити 13 саат бою ошол жерде баатырдык менен асылып турса, Трампты чакыр деп. Трампты чакыр деп океандын ар жагындагы күлөйгөн дүйнөлүк державанын президентин Трампты алдыма алып келгиле деп кыйкырып турган жигиттик эми бул дагы да болсо сиз айтып аткан улуттук мүнөздөн кабар берет. Сиз айткандай кулк мүнөз десек, бул кулк мүнөздү 3 жыл, 10 жыл мурун деле ошо кыргыз байыбыз көрсөтүш керек эле. Именно көтөрүлүш болгондо көрсөтүп атабы. Бул мен айткан баягы зенит точкаларын задевать этип бир моментте чыгып. Мен айткан сөзүм биздин коңшуларды эмне себептен сиз айткан зенит точкалары биздин коңшуларды кайгып өтүп атат. Кайгып өтүп атат эмне себептен? Алар ар жерде жайгашкан, түшүнүп атасызбы? Ар жерде. Анда бардыгында бир моментте боло бериш керек да. Ар адам туулган сааты 4 башкалганда ар мамлекеттин туулган сааты 360 градус. Эми жоголду. 360 түрдүү. Анан мындай да мисалы болуп аткан окуяларчы, мындай карасаң, эми бул тагдыр да деп коебуз, эми буйрук да деп коебуз. Эмне болсо эле эми буйрук экен дегенде баягы багыттама бар да көз караштар.
Бирок жок, тагдырды да өзгөртөбүз. Мындай кылсак болот, тигиндей кылсак өзгөрсөк болот деген да бар да. Ошол эки мындай. Ошол экөөнү мындай айкаштырып, мындай реалдуураак бир ортолуктагы бир жолду тапкан бир сөз болсо да. Тагдырды өзгөртө турган. Өзгөртөт. Мисалы, кыргыздар мисалы дегеле элдин ырыскысы бар да, кыргыз элдин ушунча элдинчи. Оң болуш керек да. Ушинтип эле кантип эле улам эле кедери кете берсин. Ошону баягы адамзаттык деңгээлде болобу, элдик деңгээлде, кыргыздын деңгээлинде ошондой бир жол болсо дейм да. Кандай эмне кылыш керек? Ошол жана суроо кичине меники эртерээк берилип калыптыр да. Огубуздан чыгып кетип, Ошо. кайра ошол огубузга кайрыла албай, кайта албай жатабызбы деген. Кантип келебиз деген Эми суроо болуп окшойт, э? бул көпчүлүк учурларда илимде даана так айтылган көз караштарга, теорияларга таянып керек экен да. Мына немец окумуштуулары өзгөчө Адлердин өзүнүн эки типтүүлүк жөнүндөгү теориясы бар да. Адамдар социалдык коомдо баары эле бирдей боло бербейт деген сөз. Эки типте деп эми ал психология илиминдеги бир теорияны айтып кеткен. Мен сиздерди алар менен башыңарды оорутпайын. Бир гана мен ойду айтайын. Ошол эки типте дейт, бирөө жетектеп, бирөө жетегинде жүрөм деген эки тип болот. Бирөө башкарсам дейт, бирөө ушул мени башкарып турса экен дейт. Бирөө болсо мен айтканымды укса экен дейт, бирөө болсо мен мына кыргыздын чоң үй бүлөсүндө деле бар. Мисалы үчүн мен ушул мисалга да Асан айтканды жазайм дейт. Ал ошол тууганы. Асан себептегенде ошол үйдө активдүү, мындай бир жетектөөчү, авторитет инсаны деп коёюн. Мына бул адамдардын баары бирдей эмес деген. Анан албетте азыр эми кыргыздын баары тең эле огунан чыгып кеткенге мен карам таптакыр макул эмесмин да. Албетте бул саясий аңда, жанагы саясий күрөштөр, канча бир идеялар, канча бир мындай бир өзүңүздөр айткандай тилектер, программа, жанагы эмнин баарын ушундай бир чоң конфликт алып келди. Бирок өсүш болуп атат да. Конфликттен өсүш кайсы? Конфликттен азыр мына жаштардын дагы ролун көрдүңүзбү азыр? Мына кандай жалаң эле мен айтам, мен сүйлөй берем деген эмес, ушунчалык бир көп сандаган плюрализм эмне болду? Натыйжада ушундай бир азыр мен ойлойм да, азыркы бийликке келип аткан жигиттердин эл журтка кайрылып атпайбы? Азыр мына баарыбыз бир бололукчу деген. Демек, эки тип эмес, 5 тип болсо дагы мүнөздүк сапаттар ар башка, темпераментибиз ар башка. Бирөө холерик, бирөө шашылбайт, бирөө да. Ошого карабастан кыргыз улуту, кыргыз эли баягы өзүнүн нугунда өсүшкө келет. Мен ушуга абдан ишенем. Бул азыр башка мамлекеттерге биз мисалы үчүн азыр мындай, албетте бизден кичине чарбасы боюнча, бизге азыр кичине да бир башка бир маселе боюнча алдыда тургандар. Бирок биз аң сезимдик өсүштө. Биз азыр бул укуктук аң сезимде. Көппикирдүүлүктүн пайда болуусун өсүү катары абдан Американын Кошмо Штаттары азыр эле мындай пайда болуп алган жок. Анда да канча бир жылдар, канча бир окуялар өткөн. Ошондуктан мен бул ойду азыр мен ушундай айтат элем да, бүт кыргыз элинин пейили оңолуп. Күнүгө деле бата тилейбиз, бир багыт алабыз. Бата тилөө адамды багыттоо. Өзүнүн эле багытын багыттоо да, жакшылыкка багыттоо. Кыргыз элинде качан айтчу эле, жаманчылыкта турса да барганда кандайсың десе жакшы дейт. Оңго буруу, баары оңго буруу. Көрдүңөрбү мындай программалоо жүрүп атат. Бул астролог мырза деле айтат, мына бизге бул өзү мындай бир жылдыздар жакшы ушундай кулк мүнөздү берген окшойт да. Жанагы кандай деп айтсак, кең пейилдүү. Ушул жерден бир суроо да. Моногу баягы феодализм, капитализм, демократия бу деген баягы формациялар өтүш керек, анан биз ошондо дароо эле капитализмге өтүп кеттик деген сыяктуу саясий чөйрөдө ошондой сөздөр бар го. Адамзаттын баардыгы эле ушундай бир стадиядан өтүш керекпи? Же кайсы бир улут, кайсы бир эл ал нерселерди баспай өзүнүн бир жолу менен келиши мүмкүнбү? Бизге окшогон. Ар кандай тепкич степендери бар да. Мисалы, бизде ар бир эме 2160 жылда өтөт. Рыба балыктар эпохасынан, балыктар жылдыз тобунан
астрономияда, астрологияда жазғы күн түн теңелүү чекити деп коет, 21 март. Вот, Норуз күнүнө туура келет да. Ошол чекит азыр кээ бир астрологдордун спорлору жүрдү да. 2000 жылы өттү десе, кээ бири 2050 жылы деп өтүп жүрөт. Анан мен 2020-21 жылы өтүп атат деген астрологдордун тобуна кирем да ошол жака. Эмне үчүн мына дүйнө жүзүндө коронавирустун күчөп атканы, эл аябай топтом, аябай чоң, өзгө аябай кыйналышта болду. Элдин баары жазып атпайбы, европалыктар эле бардыгы. Ушу мен бир күн турсам эле качан ушу кошмар дүйнө жүзүндө токтойт экен депчи. Ошонун бардыгы азыр Рыба жылдыз тобунан Водолей, суу куяр жылдыз тобуна өтүп атат да. Бул 2160 жыл ичинде балыктар жылдыз тобунун касиеттери калды. Ошо суу куяр жылдыз тобунун гана касиеттери көбүрөөк башка. Бул эмнени берет? Мисалы бизде 2160 жыл ичинде мына морской деңиз жактагы техникалардын өнүгүшү, морской корабльдердин, подводный лодкалардын, ошол жака эле мына Нептундун башкарышына Рыба жылдыз тобу, мына алкоголь, наркотик, медицинанын өнүгүшү, наркотический вещества, ошолордун баардыгын эл үйрөнүп атпайбы? Ошолордун баардыгы Рыбага тиешелүү нерселер да, ошонун баардыгы. Эми могу 2160 жыл ичинде бул жалпы дүйнө жүзүндө бул асманга байланыштуу нерселерди башкарат. Эра Водолей деген ушу да. Ошол Веда илиминде айтылып аткан жанагы бир эпоха, Кали-юга эпохасынан Сатья-югага Водолей эпохасына өтүп атат да. Водолей эпохасында 2160 жыл ичинде Нептун деңизге байланыштуу нерселерди берсе, бул уран асманга байланыштуу нерселер, электроника, электроэнергетика жагына байланыштуу. Ушул тармактарды көп өзгөрүп. Мына интернеттин да күчөй баштаганы уже Водолей ошондон күчөп атат да. Анан могу көп дүйнөлүк масштаб астрологдор айтат, могу планеталар мейкиндик мына башка планеталар системасына да өтүп кеткенге, башка жактан жашоо таап кеткенге шарт түзүлөт. Могу жердин ресурстары түгөнгөн убакта бүт дүйнө жүзүндөгү адамдарды чоң державалар Россия, Америка көчүрүп кетет деген версияларды айтып. Демек, мына ошол жаңы эрага, жаңы доорго биздин аң сезимибиз, жашоо шартыбыз, чарба жүргүзүүбүздүн баардыгы ошого ыңгайлашыш керек деген сөз да? Ыңгайлашыш керек. Бир эле кыргыздар эмес, дүйнө жүзү ошого ыңгайлашыш керек. Ошондо да биринчи Марска балким кыргыздар көчүп бараттыр. Нурхамит, сурооңузга эгерде кыргыз коомчулугу сиз айткандай алгачкы общиналык, кул ээлөөчүлүк, феодализм, капитализм, социализм, анан биз жетпей калган коммунизм деп ушул коомдор деп атат. Көпчүлүк учурларда кээ бир саясий серепчилер айтып атат. Мына биз капитализмди өтпөй калганбыз. Бизде жанагы өндүрүштүк мамилелер, өндүрүштүк күчтөр, бизде жумушчу өзүнчө класс тап болбой калган. Бизде жумушчу деген мындай бир чоң кийин партияларды түзүлбөй калган. Либералдык партия ошо кичине эксплуататорлук таптын партиялар, жумушчу партиялары жана башка ушундай саясий күрөш, саясий партиялардын түпкү негизи жок болуп турат деген ойду айтып атышат да саясатчылар. Анан сиздин оюңуз туптуура айтат. Мына биз аларды өтпөстөн эле биздин улуттук мүнөзүбүз менен биз айткан салттуу эмес илимдердин жардам аркасында эле биз көргөзүп жатпайбызбы? Кыргыз ким экенин. Мына байыртадан бери жазган кыргыздар Азиянын арстандары деген. Бул сөз менин сөзүм эмес. Же мага чейинки да жазылган эмес. Же мурунку революция жанында бул мурунку кылымдарда эле окумуштуу чоң орустун окумуштусунун жазган сөзү калып калган. Демек бул улуттук мүнөз, улуттук аң сезим. Жана да башка мындай бир маселе, мисалы үчүн феодализмден, капитализмден же болсо да башкадан. Албетте чарба кылууда, экономикалык же болсо да бир башка бир жанагы методика, технологиялардын пайда болбой жаткандыгы. Же болбосо жалпы эле ушул биз кээде бир эми ал моюнга алышыбыз керек. Улутка кичине жана бир жалкоолук деп коеюнчу. Сөзгө эле так эле айтайын кээде бир жана бир да бир кандай десем мындай. Жок, аны коркпостон эле ачык эле Жок, эми ар бир нерсени Жок, мен жок коркпостон эмес, эми жалкоолуктан эмес да, ошо кыргыздардын өзүнө мындай бир кенебестиги да мындай. Кээде жана мына пандемияда кенебестиги
кайра зыянын алып келбедиби? Мына азыр деле Көпчүлүк ошондой болуп атат. Азыр Туура, деле мына биздин өсүп атат дейт. улуттук мүнөзгө тиешелүү бир өзгөчөлүгүбүз ушунда болуп турат да. Мен бул кишиге бир мындай суроо берейин деп турам да. Жанагы биздин кошуналар деле албетте жана формацияларды басып өтпөй, алар бирок алардын өнүгүү жолу биздикинен толугу менен айырмаланып турат. Анан азыр могу элде негизи жалпы мындай байкашыбызда ошондой жанагындай окуялар болуп атканда аны биз да башыбыздан басып өткөрдүк. Азыркы учурда бир мындай ээрчиме сапат пайда болгондой да. Бир жерден бир кыйкырык ураан таштап бирөө чыга калса эле аны аңдап анализдеп отурбай эле ошонун аркасынан ээрчип кетмей. Ошол эле жана социалдык тармактарда бирөөнү жамандап жазып калса, анын эчтекесин иликтебей, изилдебей туруп эле ошол жерден көмөлөтө жыгылып басып, ансыз да биз могу кыргыз эли жана уйдун бөйрөгүндөй болуп, момтип бөлүнүп турган учурда ушул моореки сапат, бул кайдан келген сапат? Бул көчмөн кыргыз отурукташып калганда пайда болгон жанагы көчмөнгө мүнөздүү эмес бир жаман сапатпы? Же кандай? Бир эч кимди укпайт, аңдабайт, ээрчип кете берет. Ушул нерсе баягы байкалды ушул нерсе. Назир айым, буну дагы эле илимге кайрылалык. Француздун улуу окумуштусу бар, Дюркгейм деген, Эмиль Дюркгейм деген. Коомдук пикир деген. Мына коомдук пикир түзүлүп калгандан кийин ошол сиз айткандай бир эле психология массы, психология талпы. Бир эле адамдын чакырыгы менен ошончо масса дүүлүгүп, тынчсызданып, ушунчалык бир психикалык тең салмастык бузулуп, ушундай даяр болуп калат. Ошондо жанагы аң сезимдүү түрдө, же болбосо да бир башка бир психологиялык касиеттердин натыйжасында чечим чыгарбастан, жана сиз айткандай окуяларга, кубулуштарга ээрчиме болуп калат деген. Бул дагы социалдык психологияда так изилденип, көргөзүлүп келген маселе. Анан албетте бүгүн коомдук пикирди жаратууда сиз айткан социалдык сет, Instagram, Facebook, WhatsApp жана башка канча миңдеген группалар түзүлүп атат. Ошо ар бир группанын миңдеген активдүү катышуучулары. Алар коомдук пикирди жаратып атабы? Коомдун аң сезимин башкарып атабы? Коомдук пикирге жиктелүүнү же болбосо да бир башка бир жаман жат нерсени да таңуулап коюп атабы? Акырындап ошол адамдын аң сезимин, коллективдүү аң сезимди башкарууга бир жол түзүп атат да. Бул дагы ушундай бир азыркы жетишкендиктин да бир тескери жагы болуп турат да. Мисалы, баягы миң кошчуга бир башчы деген кыргызда жакшы сөз бар да. Туура. Үйдө атабызды угабыз. Туура. Коомдо улуу кишини угабыз. Мамлекетте баягы ажону угабыз дегендечи. Бул баягы иреттүүлүктөн кабар берет экен да. Күн жана планеталар ирет, ырат. Бирөө эле планета мынтсе, анда хаос болуп кетпейби? Ошол сыяктуу ыраттуу, иреттүүлүктүн жогоркунун жердеги көрүнүшү бул кайсы бир деңгээлде салт дейбиз, элдик деңгээлде, мамлекет деңгээлде конституция дейбиз да. Эми же конституциясы мындай кайсы бир деңгээлде өзүнүн функциясын аткарбаса, же салт аткарбаса, коомдогу болуп аткан окуялардын себеби ушул эмеспи деген сөз кетет да. Бул жерде Мирхамед, идеологиялык иштер токтоп калган. Сайыз оғаннан бері өзіңер білем. Ол Эжекеннің эле ошол суроосунда бул жак психолог мырза жооп бергенде кыстарма кылып кошуп кетейин Эжекеннин вопросуна. Айтып атпайбы, бирөөнү эле жамандап койсо басып жатып калат, төбө асты кылып деп. Бул идеологиялык иштердин жоктугу. Бул саясат мамлекет башчылары, ошо эле вице-премьер, министрлер, тиешелүү министерстволор булар караш керек. Анан мен ошол учурдан пайдаланып, өзүбүздүн кыргыз жаштарыбызга идеологиялык кеңеш берип кетким келет. Эмне себептен? Мына кече эле чоң эле аксакалдарыбыз уят болду. Дүйнө жүзүнө. Бул жерде эми эң коңшу мамлекет биздин тилди түшүнгөн өзбектер, тажиктер уже күлдү да. 4 баклажканы коюп алыптыр, 1 литровый. Экөө что-то зеленый свет, экөө коричневый свет. Мына коронавирустун дарысы мен таптым дейт. Уят да, уят. Кыргыздарды уят кылды да. Анан бирөөсү чыкты. Хижама мен жолун адамдардын жолун тилип каналып мен коронавирус айыктырам да. Бул дагы позор, маскара, уят.
ошенткенден көрө мен мисалы азыр бул мактаныш эмес, мен деле жаман жетишпеген жактарым толтура ар бир адамдын. Бирок мен орустардын оозун ачырып келгем. Мисалы айтышы, Жора, у вас хорошо готовят, да, специалистов дейт эле, да? Мисалы электроинженерия, электроэнергетика, радиоаппаратуралар боюнчачы. Анан мен билем да уже мен жөнүнө сөз. А почему так думаете, что у нас хорошо готовят специалистов десем, наши вузы десем, ваши вузы хорошо готовят. Вот, например, ты дейт. Дегенде мен мактанып кетсем, мен жинди болуп калып ойлойт да, өзү мактап атат, дурак экен дейт. Мен айтчумун, да, у нас хорошо готовят специалистов. Нет, только мен көп окуйм, күнүнө 3-4 саат гана, только окуганым ушуну, калгандары вуздар жакшы эле даярдабайт десем, мен өзүм көтөргөн мактайм деп мактаганым мен убактылуу гана мактанып калышым мүмкүн, мен дурак деп да ойлоп калышым мүмкүн болбу. А мен да, у нас хорошо готовят, действительно специалист деп коем. Биринчиден биздин Кыргызстандын кадыр баркы көтөрүлүп атат. Ал көтөрүлгөндөн кийин Кыргызстан аркасында менин баркым баары көтөрүлөт да, жалгыз адамдык, туурабы? Аябай күнү түнү китеп окуйм мен азыр деле. Суткасына 3-4 саат. Суббота базар гана нормально уктайм, по-человечески жетип ата 3-4 саат. Ошон үчүн кыргыздар ошентип таң калтырып, башка элдерди, орустарды менин деңгээлимдеги мына Удай төбөмдө турат, калп айтсам, аябай таң калышы. Орустар, молдовандар келет биздин фирмаларда кыла албаганды, вот мисалы бир вагондорду, пассажирский вагондорду, самолеттор электроника жасап чакырат. Жора, подойди, пожалуйста, Жанар, подойди. Вот молдаване тут наши москвичи русские не могут справиться с задачей. Гель дейт. Мен келем 20-25 минутта. Сразу же генератор не запускается, не возбуждает. 20-25 минутта. Сразу генератор запустился, все, характерный звук уже пайда болду. Жүргүзүп берип кетем. Мынандай кыйын болушу керек, бизчи. Анан ошондо мен коронавирусту таптым, эптеп акча таап алыш үчүн 4 баклажканы коюп алган, жолун тилип, эптеп заработка акча таап алыш үчүн зарабатывать. Анан хизам бул уят нерсе. Ошон үчүн кыргыздарыбызга айткым келет. Бирөөнү төбө басты кылып эжеке айткандай, журналист эжеке айткандай, төбө басты кылып жатып калганда бул уят нерсе. Ушундай нерселерден арылайлы. Не только жаштар, карыларыбыздан бери басып жатып калды төбө басты. Ошолордон уялыш керек. Ичинде уят сыйыт деген болуш керек. Жаштар ошентип мактанбай китеп окугула, китеп окумай турун бизде Усманов деген агай бар эле алайлык. Аябай күчтүү Штирлиц, физико-математический факультет, Штирлиц эле килиш, действительно Штирлиц. Өңү түсү, кийинип жүрүшү, сулуулугу агайдын, ушунча жак суктанчу. Кирип туруп эле кайсынысын дейт эле задачаны тандабайт эле. Жуп номерлерди үйгө, так номерлерди аудиторияда чыгарабыз деп мисалы тандабай. Кайсынысын дейт, любой физика боюнча, техника боюнча, любой боюнча. Ошондой агайлардай, ошондой эжекелердей болушубуз керек. Биздин идеология ошондой болуп, башка улуттарды таң калтырышыбыз керек. Болуган нерсе менен баса калып бирибизди мактанбашыбыз керек. Туура. Жанар мырза, эң жакшы ойду айттыңыз. Демек, улутка, өзгөчө жаштарга сабырдуулук, кеңпейилдүүлүк, анан бул мындай бир токтолук, анан укуктук аң сезимдин жогорулашын. Укуктук аң сезимдин улам-улам өсүп өнүгүшү. Биз укуктук мамлекетте, укуктук мыйзамдар менен жөнгө салынган коомдо жашаганда, нагыз демократияны бизде укук менен милдет да болуш керек да. Ушул экөө тең салмакта болгондо гана бизде Кыргызстанда өсүш болот да. Аң сезимди өстүрүш. Кечээ күнү мына ушул багытта жакшы бир ой пикирлерди айтып кетишти эле да биздин меймандарыбыз, бир өзгөчө меймандар келип. Анан алар азыр биз ичибиздеги аң сезимибизди, жаныбыздын тазалыгын, жаныбыздын экологиясын тазартпасак, оңдобосок, ал идеология деген эми ал баягы сиз жалпы жоонунан айтып атабыз. Бирок өзгөрүүнү жогору жактан эмес, өзүбүздөн. Ар бир адам өзүнөн баштаса, жанын тазалап баштаса, ар бир адам өзгөрсө, идеологиялык тарбия берилбесе дагы болот. Жок, эми тарбияны ар ким өзүң бер деп атат азыр. Өзүң дагы жогору жактагылар эми Маданият министрлиги, билим берүү министрликтер бериш керек аларга. Бирок мамлекет дагы бериш керек. Жок, ал мамлекет багытты берет, бирок өзгөрүү процесс ар бир адам ичинен башталыш керек. Үйдөн дагы болуш керек. Нурхабиб мырза, ушул мына сиздин ушул маданият программасында бир нече жолу козгодуңуз эле ушул маселелерди. Адам бала бакчага барганда тарбиялай баштасак кечигип калабыз да. Баланы кичинекейинен аң сезими калыптанып келатканда, Зигмунд Фрейд айтканда, адамдын эрки 3 жашында калыптанып калат. Андан кийин эрктүү, эрксиз, жосо да эрктин жана башка компоненттерин, элементтерин тарбиялай албай калабыз деген. Демек, канчалык биз балдарыбыздан баштап тарбияны
бул мырза туп-туура сөздү айтып атат. Тарбияны нагыз улуттук өзүбүздүн традициялык тарбиябызды даана берип алсак, анан албетте окутуу тарбиялоо маселелери бири-бирине дал келишип, шайкеш келип, андан кийин мектеп жашында өспүрүм курактын кандай бир өзүнө гана тиешелүү психологиялык закончтоймдуктөрү болуп турат. Кийинки улан кыздардын, мына азыркы жаштар деп атат. Жаштар бирөө айтат 40тан өтүп калыптыр, мен жашмын дейт. Бирөө айтат 80ге жактып калыптыр, мен жашмын дейт. Демек бул бүгүнкү күндө жаш деген сөз физиологиялык же болбосо жанагы бир паспорттук курак эмес экендигин мындай көргөзүп турат да. Албетте жаштар деп орустун окумушчусу Баряс 35 жашка чейин деп так кесе көргөзгөн. Мурун Советтер Союзунун учурунда комсомол деп 29 жашка чейин жаш дечүбүз. 29тон өттүң бир күн, сен уже чоң адамдын катарына кирсиң десин. Бүгүн эми жаштар деген мындай бир феномен чыгып атат азыр. Эми туура деле болсо керек, бирок эми алардын мындай бир илимий, так курактык, психологиялык өсүшкө, аң сезимдин келип жеткен чегине жана башка жанагы улуттук тарбия менен берип, биз азыр бир жакшы бир ааламда деле күткөн кайра кайтарып атат бизге. Ошондуктан жакшы бир сабырдуулукка алып келсе деген ойдомун да. Назира айтып кетпеди, мүнөз депчи. Ошол мисалы мүнөз кайсы бир деңгээлде, мисалы адам бизде деле мүнөз бар, ар кимде бир кыял, ал кыялды кемтер. Бирок мүнөздү коомго аралашканда, ысык суукту көргөндө, жакшы жаманды көргөндө мүнөздү тарбиялап коюп атабыз агай. Айрым учурдачы. Демек, улуттук деңгээлде дагы ошол мүнөз тарбияланышы мүмкүнбү? Туура. Анткени мисалы заман өзгөрүп атат да, заман өзгөрдү деген аалам өзгөрдү, ошол жылдыздардын тогушуусу, жылдыз өзгөрүп аткандан кийин сөзсүз түрдө адам өзгөрбөй эмне болуп турат. Демек, кайсы бир деңгээлде өзгөрүү, мына ушул далил балдарыбыз азыр техниканы демеле чоң кишиден мыкты өздөштүрүшөт. Жаш балдар, кичинекей балдар. Алардын аң сезими, тилдердин бат чыгышы, төрөлгөндөрү көзү ачылып төрөлүшү, керек болсо курсакта сүйлөгөн балдардын көбөйүшү, ушул нерсенин бардыгы кайсы бир деңгээлде мүнөз эле эмес, башка нерсенин да өзгөрүп атканынан кабар берет да. Демек, биздин тарбия нугубуз, мамлекеттик түзүлүш, керек болсо мыйзамдардан бери кайсы бир деңгээлде сиз айткандай ааламдык деңгээлде мындай бир шайкеш өзгөрүш керекпи? Туура эле, азыр бул жак психолог мырза айткандай, бул Зигмунд Фрейд, австрийский психотерапевт болгон да. Бул баягы религия боюнча дагы, атеизм боюнча да көп эмгектерди жазып кеткен да, ошол дагы айткан. Вот баягы неме боюнча, именно религия боюнча айтканда, мындай навязчивость, это мындай самый мындай навязчивый религия, навязчивый состоянияларга алып келет деген жери бар да. Вот религия это психоз, навязчивых состояний, психоз навязчивых состояний. Баягы илешимдик нерселерге алып келет деген түшүндүрөт. Мен ошо дагы бир психологиялык жактан жаштарыбызга мындай үлгү берип, жардам берип, жеңилдеткисим келет да. Мага баягы консультацияга келгенде бир кыз келип айтты, тажикстандык кыз экен, 77-жылкы. Анан карап туруп эле баягы полный схемаларды карап туруп эле айттым, охо, өтө эле мындай го, өтө эле татаал могу нерселерин. Турмушта кыйнал. Мен баласы 20 жашта экен, балаңы өзүң кийингенин көрүп, министрдин аялы демек сени. Бирок өтө кыйын го жашооң десем, ооба деди байке. Бизди деди, илгери бирөөлөр айткан экен дейт, бир туугандардын баары бир туугандар кыйналып жашайбыз деди, 6-7 бир тууган. Кайберендерди атай берген экен ата бабалар, ошонун каргышына калган экенсиңер. Ошо кайберендин каргышына калып, ошентип жалчыбайт экенсиңер деп. Мына дем чёрный полосалар только көрдүңүзбү? Астрономист космограмма деп коет. Сиздин натальный немеңизде мына расположение космограмма көрүнүп турат. Мына чёрный, мына сизде каргыш. Андай каргыш жок байке. Жок десем, ой байке, рахмат, мен кучактап беки бетимен өбүргидей болуп сүйүндүм. Ушунчалык жеңилдедим деп сүйүнүп кетти. Ошондой жеңилдөөлөр бериш керек. Ошону Зигмунд Фрейд, бул психолог мырза айткандай, Австрияда эле эмес, башка дүйнө жүзүнө таанымал ошол өзүнүн эмгектерин элди жеңилдетиш үчүн тарткаткан. Ошон үчүн мен өзүнүн жаштарга, башкаларга айткым келет, итак, жашоо бул жарыш деп коет. Итак, кыйналып аткан жашоо сен сакшы бертемен кетип турсаң, мышык өтүп кетсе өтпө, бирөө өтмөйүн десе сен тура бер. Эртең менен болсо эч ким жок болсо 3 саат тура бер, ишиңен кечик.
Анан жол көчсөң аркага кайтпа, жолуң болбойт дейт. Ошондой ырым-жырымга шене бергендик бизде адамдардын баардыгын мындай буттан да уруп жыгып атат, башка да. Анан түн акча бербей дейт, ырыскынын баардыгы кетет дейт. Соода эртең менен соода болгончо бербе. А сен эртең менен соода болгончо алсак акча берди, контейнер боюнча соседиң. Түнү бардың бір жақындарың 1 миллион ақша берді. Аны алды келіп 50 мың сомды мен бербеймін, түнү бербешмін, жоқ деп отырсаң, мамиле бұзылды, бизнесің өлді. Тура, ошон үчүн ошондой бул неме да өзгөрүш керек деген суета да коет, суета. Ошондой суеталардан, буну неме айтканда Зигмунд Фройд, ошондой суеталардан, ооракетчиликтерден баягыда аркага тарткан, караңгы аң сезимдерде невежество, религиозный предрассудки дейт, караңгылык. Аркага тарткандан арылгыла дегенде мен ошолорду арылгыла, андайга ишенбегиле, акыркы сигаретиңди бербе, атаңа дагы бербе деп беришпейт. Андай атаңа эмес, сен досуңа деле бере бер. Ошо акыркы наныңы бердим да сигаретиң эмес. Ошондой ырым-жырымда бутуң учкаштырба, ишиң оңолбойт, таянсаң таянба, душманың дейт, өркүндөйт деп ишенбеш керек. Только илимий негизде алдыга ургула деп айттым келе, алдыга вперед койду. Анан өнүгүү жагы. Ошон үчүн мына Европа, мына Франция, Америка, Канада, Россия, Франция ошон үчүн өнүгүп атат. Туура, сөзүңүзгө каралжым. Жанар мырза так айттыңыз. Демек, адам, аалам, коом жана жаратылыш. Мына адам, жеке адам, жеке мүнөздүк сапаттар калыптанды. Мүнөз калыптанат. Ал адам төрөлгөндө келбейт. Мүнөздүк сапаттар. Эми аякта көп сапаттар көп. Эриктик сапаттар, ныравалык сапаттар, жана баатырлык сапаттар жана мүнөз. Коом, адам коом. Коомдук мамиле, коомдук аң сезим, коомдук пикир, жалпы эле кандай коом? Өсүш келаткан коомбу же болбосо өлүп бараткан коомбу же болбосо Африка мамлекеттеринде эртең менен бир бийлик, кечинде башка бийлик, түштө башка бийлик деген болгон мамлекеттер бар да. Коом көрдүңөрбү? Анан жаратылыш. Бул астролог агайыбыз эң жакшы ойдойт. Бартың асмандан жылдыздар, аалам эметти. Демек андан кийин анан жаратылыш. Бардыгы бири-бири менен тыгыз байланышта, бардыгы менен бири-бири менен тыгыз мамиледе болуп, биздин кыргыз өлкөбүз, кыргыз элибиз, кыргыз улутубуз өнүгүшүн алып келишине ушу баарыбыз тең ушу кошулуп калгуу, бата, сон нерселердин баары айтылып атат. Бирок мен ушул жерден баары болбой эле сизге мындай бир суроо берет элем да, күнүмдүк жашоого мына ар бир биринчи күндөн башталат эмеспи? Мен биринчи күндөн баштап арыктай баштайм, биринчи күндөн баштап чуркай баштайм жана башка. Сиз баягы ошол ички өзгөрүүнү баштоодогу бир мындай инструкция, көрсөтмө дейбизби? Мына бизди көрүп аткан көрөрмандардын ичинен бирөөсү угуп отурган мына биз деле өзгөрүүнү баштасак, бул бир чоң жетишкендик да. Бирок ошол күнүмдүк мына эртең менен ойгонгондо күндү эмнеден баштап, анан жатаарда күндү эмне менен аякташ керек? Туура айтасыз мына. Назира айым, сизге абдан кубанычтамын ушуну айтканыңызга. Мына адам эртең менен туруп ойлогон мүдөөсү, талабы, батасы, багыты өзүнүн ошол жүрүм туруму, жасаган иши, кылган коомго келтирген пайдасы баары бири-бирине дал келиш керек. Бизде кээ бир учурларда айтканы бир, жасаганы башка, мына натыйжада тарбияда бузулуп калат, мамлекеттик идеология жоголуп кетип атат. Улуу киши ошондой болуп атканда кичинекей бала көрүп турат. Карагылачы, мына өзгөрүү деген бул эң эле жөнөкөй. Мына бийлик башына келдиби жигиттер? Дагы бир мен деп абдан жакшы активдүү адамдар кыргыз коомчулугуна жакшылык алып келебиз, өсүш таап келебиз деп атабы? Айткандары иштери менен дал келишин. Мына өзгөрүү ошондо болот. Эч качан кичинекей балага өзүң балаң болобу, кошунанын баласы болобу, кыргыз коомчулугунун өсүп келе жаткан муунуна калп айтпоо. Демек бул өтө мындай бир чыңалуу, өтө мындай тартипти, ички тартипти талап кылган жүйө экен. Көрдүңүзбү? Демек бул жанагы ар бир адам башкага үлгү болуш керек. Ал үлгү эмес, ошол адамдын өзүнүн жашоо кредосы, жашоо принциби. Коомдон күткөн мүдөөсү, кооздук сезимдери, же болбосо жанагы мындай бир багыты аныкталат да. Мына мен ушуну жакшы ырас мүмкүнчүлүк бердиңиз. Бардык иште, окутууда болсун, тарбиялоодо болсун, өндүрүштө болсун, соодада болсун,
жана башка бардык адамдын чөйрөсүндө, адамдын жашоосунда ар тараптуу ар чөйрө бар. Бардык жерде иши менен сөзү, ойлогон ою менен багыты, тилеги менен жасаган иши бардыгы бир дал келип өзгөрүүгө учураса. Son söz айтты. Баягы көрсөтүүбүз корутундалып баратат да, корутундалоо суроо берейин. Сиз айткандай, ошол коомдо болуп аткан бардык тармактын шайкеш келиши адамдын өсүүсүнө өбөл көрсөтүп атасызбы? Демек, азыр аалам жер өзгөрүп атат, жанарагай. Ошого жараша биздин жана конституциялык реформа деп атпайбызбы? Конституциялык реформадан дагы жашоо реформасын кылышыбыз керек болот да. Жашоону реформалаш керек болот. Адамдардын өнүгүшү ушинтип бара берсе, могу жанагы өндүрүштүн да түрлүү чыкты. Мисалы ар кандай нефть алган, жер түшкөн, жерге болгон экологиялык маселелер ошол баягы кесепет чыгып атат да. Демек, ошол жашообуздун бардыгын реформа кылыш керек болот да. Туура. Ааламдык, жердик мыйзамдарга, табигый мыйзамдарга шайкеш келтиргенчи. Демек, кайсы бир деңгээлде жашоо шартыбызды өзгөртүшүбүз керек да, кайсы бир деңгээлдечи. Өзгөртүш керек. Ушул багытта бир жооп болсо да кандай? Хорошо, азыр эле айтпадык, бул психолог Мырза агайдын айтканы менен башка азыркы эле сөз менен баягы австрийский психолог Зигмунд Фрейдтин айтканы боюнча айтып атпайбызбы? Религия это невроз, психологическое состояние деп аткан невроз, психологическое состояние. Кээ бир адамдар ошончо ырым-жырымга ишенип, кокус могу жака байкабастан мынтип бир жакты мынтип карап алса, жаман нерсени элестеп кетсе, сөзсүз ошол кутулганга чейин ошол жакты карай беретмиш да, мынтип элечи. Анан колунан бир жаман адам менен учурашып калса, бир мындай колунда жок, ошонун кембагалдыгы жугуп калды деп могонте береткен, жууй берет, жуу жок болсо дарактан бир немен жалбырактап сүр, ошо менен жууп жибердим, ырым-жырымдан кутулуш керек. Биздин жаштар эмес, чоң адамдар. Айтып атпайбы, жашоо итак жарыш болуп атса, биз өнүккөндүн ордуна ошондой нерселерден колубузду жууй коюп, анан бай президенттер менен учурашса, могонтип өзүнө шубап, ошону эч ким менен келип учурашса, колун бербеген неберелерине колдон шубаган, бул эски көз карагычтагы илгерки караңгы көз карагыч. Ошон үчүн алдыга өнүгүш үчүн жанагы мисалы биз конституцияны башкача жазып атабыз, жашаган жашообуз башкача болуп атат. Ооба. Мисалы мыйзамдарды чыгарабыз, бирок ал мыйзам эмне үчүн иштеп атат? Анткени ал биз менен кыртышыбызга туура келбей атат. Жана агайлар, эжелер айткандай, мүнөзүбүзгө туура келбей атат. Жашоо чындап ал иштебей атат да. Жашоо мыйзамдары. Мирхан, биздин убактыбыздагы баягы ченел эмес, ошон үчүн өтө кыска корутундулап сизге жок, жанагы өзгөрүү боюнча эмес, мен сурайын дегеним. Жылдыздар, сиз иликтеген мына сиз ачып аткан бал китеп Кыргызстандын багытына кандай божомол айтат азыр? Биздин алдыбызда эмнелер турат? Биздин алдыбызда жакынкы учурларда азыр эле СТСке берип келдик. Өткөндө бир жыл мурда айткандай 3-нөн 12-сине чейин эң кооп 9 дегендей 20 жакынкы бир ай ичинде айтып койлу 2 ай. 21-не 26-сына чейин кооптуу учурлар. Баягы Марс Плутондун начар түзүлүшү, Марстын кетенчиктөө кыймылында болсо, азыр алга умтулуу кыймыл жаңылагандан дагы кайта ошол убакта кичине кооптуураак болот. Сөзсүз азыр элдер жазып койсун, мен суранам, текшерип көрсүн, мен билимимди, знаниямды. Сөзсүз дагы бир аз кооптуу, бирок момундай эмес, чочулашпасын, бат тез өтүп кетет да, потому что Марс быстро шагайт, тез кетип атат ошол учурда. Ошон үчүн алдыга аракетти кыла бериш керек. Кыргызстандын келечеги кең, Кыргызстандын келечеги кең болуш үчүн дагы элибиздин пешене сатыш керек, жакшы энергетикалар түшүш керек космостон. Ошондой эле баягы жакшы натальный космограммасы, жакшы адам болсо президент. Ал дагы тилекке каршы 3-4 президентибизди кетирибиздик. Андай эмес, Каримов, Назарбаевге окшоп 25 жыл, 28 жыл иштей бере турган президент болот. Эл эле довольный болсо аны кет деп эч качан кубалабайт да. А мен ишенем, келечекте ошондой жакшы жетекчи президенттерибиз болот, ошондой жакшы жашоолор бизди күтөт деп мен ишене алам. Президент жакшы болуудан мурда ар бирибиз жакшы болсок, анан кийин башчыларыбыз да ошондой болсо керек да. Кыскача. Сурооңузга мындай жооп берейинчи. Орустун бир окумуштуусу бар, Ядов деген. Диспозиционная концепция личности деген бир көз караш теориясы бар. Мен билем дейт. Менин багытым ага, анан менин иш аракетим. Мына я знаю мое действие и как итог. Мен билем, мыйзам сакташ керек. Мен мыйзамды бузгандарга жаман мамиле. Но тем не менее мыйзамды бузуп коем. Светофордун өткөндө деле, жосо тамеки тартканда деле. Тамеки тарткан жаман мен билем. Тамеки тарткандарга абдан мамилем абдан терс. Бирок
кээде тамеки тартып коем деп. Мына ушул укуктук аң сезим ар бир жараныбызда, Кыргызстандыкта, кыргыз элинде, кыргыз улутунда ар бирибизде укуктук аң сезим өсүшкө алып келсе. Чоң рахмат агай. Укук болсун. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз керектүү кептериңизди айтканыңыздар үчүн. Көп сүйлөгөн адам Чоң рахмат. Негизи ушундай бир кызык пикирлерге баардыгыбыз күбө болдук. Дагы эртең ушул саатта, ушул сааттарда буюрса жакшы, дагы да омоктуу ойлорду айтууга сиздерди көрүүгө чакырабыз. Биз менен бирге болуңуздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Келерки эфирден кезишкенче аман туруңуздар. Аман болуңуздар.